2-июлда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2022 жылдын 16-июнунда кабыл алынган. Өлкөдө энергиянын кайра жаралуучу булактары тезин өнүктүрүү электр энергиясынын тартыштыгы, энергиянын кайра жаралуучу булактары тарабынан иштелип чыккан энергияны республиканын экономикалык жактан өнүгүшүнө жана отун теңдемине кошуу менен шартталгандыгы маалымдалат. Ошондой эле ЭКБнын негизинде энергетикалык кубаттуулукту өндүрүүнүн ири жана чакын объекттеринде дагы жаңы кубаттуулукту киргизүү чоң көйгөйү тургандыгы, анын колдонуунун жаңы технологиялары айлана чөйрөгө жана адамдын ден соолугуна терс таасир тийгизүүсүн төмөндөтүү жөнүндө айтылган. Ар түрдүү категориядагы керектөөчүлөргө кымбат эмес, ишенимдүү, туруктуу жана заманбап булактарды жалпы алуу мүмкүнчүлүгүн ачуу менен атааңдаштык энергия жабдууну камсыздоо аркылуу Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүктүрүү жаатындагы максаттарына жетүү боюнча милдеттеринин бирин аткаруу болуп саналары белгиленет. Сунуш кылынган мыйзам ЭКБны пайдаланууга байланышкан маселелерди жөнгө салууну, ЭКБ жаатындагы мамлекеттик саясаттын негизги принциптерин, ЭКБ жаатындагы экономикалык жана уюштуруучулук укуктук механизмдерин өзүнө камтыйт. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев коңшу мамлекетте болуп жаткан окуяларга байланыштуу Facebook баракчасы аркылуу билдирүү жасады. Анда ал Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн өлкө катары башка бир дагы чет мамлекеттин ички иштерине кийлигишүүгө укугу жок. Чет мамлекеттерде болуп жаткан процесстердин баары алардын ички иштери деп жазган. Андыктан коомдук ишмерлерди, жарандык активисттерди, блогерлерди жана башка активдүү турмуштук позициясы бар адамдарды коңшу жана башка чет мамлекеттерде болуп жаткан окуяларга карата ар кандай чагымчыл билдирүүлөрдү жарыялоодон жана баа берүүдөн карманууга чакырды. Ал тапта социалдык түйүндөрдө Каракалпакстандын борбору Нукусын көчөлөрүнүн канга толгон видеолору жана сүрөттөрү тарады. Өзбек ММКларынын маалыматына айтылгандай, бул көрүнүш демонстранттарды таркатуу максатында боелгон сууларды чачууда пайда болгон. Каракалпакстандын борбору Нукус шаарында Өзбекстандын конституциясына өзгөртүү киргизүүгө каршы демонстрациялардан кийин миңдеген адам ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Каракалпакстан саламаттык сактоо министрлигинин башчысы Султанбек Зияев жергиликтүү басылмаларга билдирди. Аларга медициналык жардам көрсөтүлүп жатканы кабарланды. Бирок жараат алгандардын так саны айтыла элек. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиевдин Telegram каналында айтылгандай, Каракалпакстандагы баш амандыктын натыйжасында карапайым калк жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери арасында курмандыктар бар. Ар бирибиз Өзбекстандын бардык жарандары Каракалпакстан Республикасында болуп жаткан тынчсыздандырган окуяларды терең кайгы менен кабыл алып жатабыз, деди Мирзиев Өзбекстандын жарандарына кайрылуусунда. Эске салсак, Шавкат Мирзиев Каракалпакстанда 2-августка чейин өзгөчө кырдаал режимин киргизген. Нааразылык акциялары 1-июлда өкмөт референдумда аймакты эгемендүүлүктөн жана Өзбекстандан бөлүнүү укугунан ажыраткан жаңы конституциянын долбоорун сунуштагандан кийин башталган. Кой таштагы номер 73809 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан 22 жаштагы жоокер өзүн өзү атып алган. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда окуя 4-июлга караган түнү саат 2:00 чамасында болгон. 22 жаштагы жоокер посто сакчылык кызматын өтөп жатып, курал колдонуудагы байкабастыктан улам өзүнө ок чыгарып алганы жана жаракатынан улам көз жумганы айтылды. Окуя болгон жерде куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчилиги, аскердик прокуратуранын кызматкерлери, Ала Мөдөн райондук милициянын эксперттери жана аскер бөлүктөрүнүн командачылыгынын курамынан түзүлгөн комиссия иштеп жатат. Карындашын кордогон адамды атып өлтүрүп алууга шек келген адамдын ишин Акыйкатчы институту көзөмөлүнө алат. Бул маалыматты Акыйкатчы Атыр Абдрахматова Facebook баракчасына жазды. Ал ок аткан жарандын бөгөт чарасыз сотто бүгүн караларын белгилеп, Акыйкатчы институтунун кызматкерлери мониторинг жүргүзөрүн, карындашынан арыз алынарын билдирди. Ошондой эле Ички иштер министрлигине шектүүнү психологиялык экспертизадан өткөрүү өтүнүчүн ооз-эки бергенин, ишти башкы прокуратурада көзөмөлүнө алганы боюнча маалымат түшкөнүн кабарлады. Айта кетсек, 1-июлда Чүй облустук ички иштер башкармалыгы Бишкек-Нарын Торугар жолунда 1986-жылы туулган жаран карындашын коргоп 1975 жылы туулган адамды газ травматикалык тапанча менен атып өлтүрүп алганын маалымдап, окуянын алдын ала версиясы менен бөлүшкөн.
Россияда чет өлкөлүк жарандардын мыйзамдуу жүрүшүнө жана миграциялык талаптарды аткарышына көзөмөл күчөтүлдү. Бул туурасында Кыргызстанда Россия Федерациясындагы элчилиги билдирди. Ал жакта иштеп жүргөн мекендештерге кайрылды. Ага ылайык кыргызстандыктар кара тизмеге кирип калбашы үчүн төмөнкү эрежелерди сакташы шарт. Россиянын мыйзамдарын такыс сактоо жана жасалган кылмыштар үчүн сөзсүз түрдө жаза болоорун эстен чыгарбоо зарыл. Расмий жана башка Россияга кирүүгө уруксат берүүчү документтерди, паспорт, айдоочулук күбөлүк, тари издөөдө ортончулардын кызматын колдонбоо, анын ичинде каттоого туруп. Россияга кирген күндөн тартып 30 күндүк мөөнөттө жашаган жери боюнча миграциялык каттоого туруп. 2021 жылдын 29 декабрынан кийин келген мекендештер 30 күндүн аралыгында манжа изин милдеттүү мамлекеттик каттоодон, сүрөткө тартуу жана медициналык кароодон өтүшү керек. Россиянын эмгек кодексине ылайык иш берүүчү менен эмгек келишимин түзүү зарыл. Өздүгүн тастыктаган документтерди жана Россияда жүрүүгө укук берген документтерди ар дайым жанында алып жүрүү абзел. Бийлик өкүлдөрүнө сый мамиле кылуу. Белгилей кетсек, жакында эле Россия мурда майда мыйзам бузууларга барган 47 000 кыргызстандыкты кара тизмеден чыгарды. Андан кийин Россия Федерациясына кирүүгө тыюу салынган мекендештердин саны азайып, 35 000 түзүп калды. Кыргызстандагы билим берүү уюмдары үчүн билим порталы түзүлгөнүн Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда өлкөнүн бардык билим берүү уюмдары жөнүндө маалымат аталган порталда болот. Мында билим берүү мекемелери аккредитация, бош орун, байланыш номерлери жөнүндө маалымат баракчасын түзө алышат. Ошондой эле уюмдардын маалыматтары боюнча рейтинг түзүлүп, ал билим берүү мекемелеринин ишмердүүлүгүнүн деңгээлин аныктоого мүмкүндүк берет деп айтылат билдирмеде. Сайтты пайдалануу акысыз экени кошумчаланды. Каратэ-до боюнча 2022 жылдын 1-2-3 июль күндөрү Чолпон Ата шаарында болуп өткөн Азия чемпионатында Жалал-Абад федерациясынан барган командалар ийгилик менен кайтышты. Алар төмөнкүдө ийгиликтерге жетишти. Кадеттер арасында 14-15 жаш Талантбеков Умар 1-орун, Нурмухамед Турсунов 1-орун, Байгазы Таштемиров 3-орун. Юниорлор арасында 16-17 жаш Нурдөлөт Бакиров 1-орун, Бекжан Калыков 1-орун, Тилек Рахманов 2-орун. Чоңдор арасында Элнура Камчыбекова 2-орун, Баясан Рахманов 1-орунду алышкан. Азия чемпионатына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Иран, Индия, Түркменстан, Пакистан, Непал жана Ливандан келген спортчулар катышкан.